Учурда доллардын наркынын өсүшү менен базар баасы дагы улам көтөрүлүүдө. Мындай кымбатчылык албетте элдин жашоо турмушуна дагы терс таасирин тийгизбей койгон жок. Базар баасы канча сомдон канча сомго чейин кымбаттады? Алдыда чогуу сурап билебиз. Алгач Ош базарындагы азык-түлүк саткан катарларга кирип, сатуучулардын базар баасы боюнча пикирин уктук. Алар азык-түлүктүн баасы доллардын курсунун жогорулашы менен байланыштуу дешет. Акыркы 2 айда, по-моему, кымбаттап кетти, бир 40 сом разница, 50 сом болуп кетти разница. Мисалы, канча сомдон сатып атасыздар эле, анан азыр канчадан болуп атат? Биздики азыр 1 жумада, 2 жумада бир баа көтөрүлүп атат. 10 күндө бир көтөрүлүп атат баалар. 5 сомдон кошулат. Азыр уже эң эле минимальный 400 сом болуп калды эттер. Кече мурда күнү 395 болчу минимальный, азыр 400 болуп калды. Ошо анан Дагы көтөрүлөт же кандай прогнозду айта албайм, но прогноз бирок арзандабайт точно. Однозначно арзандабайт. Буну эмне менен байланыштырышып атат, мисалы, баанын көтөрүлгөнү? Бааны көтөрүлгөнү тиги немеден Өзбекстанга мал чыгып кетпеди көп. Көп мал чыгып кетти, кой да, уй дагы. Күнүгө эле чыгып атат, по-моему, дагы эле чыгып атат болуш керек, по-моему. Ошон үчүн кымбаттап кетти. Аябай эле кымбаттап кетти. Элдер наразы болгон жокпу? Мисалы, дайыма клиенттериңиз бар, эмнеге кымбат? Алар деле интернетте карайт да, билет да, что Өзбекстанга мал чыгып аткан, келип эле бааны карап эле, кымбаттап аткан турбай деп эле бакышта алып беришет. Айла жок, эт кымбат болсо кымбат сатасың эми. Эми күрүч негизи бул малды ылдый түшүш керек эле, түшкөн жок. Баягы былтыркы күрүчтүн расценкасы менен эле наоборот 1-2 сом түштү. Канчасы? Бир 2 килограммына 3-4 сом ылдый түштү да. Эми кайра токтоп, эми основной Казакстандан келет. Казакстандын теңгенин курсу менен ушу кечегеден баштап 1 сомдон көтөрүлүп атат. Азыр ошондо 1 килограммынын күрүчтүн баасы Орто эсеп менен 50 сомдон 65 сомго чейин биз алабыз. Эми бизге келет экен, мисалы Казакстандан теңгенин курсу менен алып келишет экен. Теңгенин курсу мындай көтөрүлдү, 1-2 сом көтөрүлдү, алып келип берип атат. Дагы прогноздар кандай болот айтпайсыңыз? Эми мисалы майдыкын айтсам, майдыкын уже фирмалар токтотту, мисалы Аведо 1 жума болбойт деп атат. Значит, 1 жума болбойт дегени 1 жумадан айында 1-2 сом кошулат деген сөзү да. Азыр 120 сомдон фирма берип аткан, эми азыр токтоп турат. 1 жума болбойт деп атат. Жогорулады десек болобу? Гречка өткөндө 10 сомго чейин жогорулады, сахар 1 сом, 2 сом. Ошондо сахардын азыркы баасы канча болуп калды? Азыркы баасы 50 сом. Буга чейин Эми 2 сом, 48 сомдон 47ден алып атабыз азыр данный время. 50 сомдон сатылып атат. Бир өзгөчө кымбаттаган себеби мировой тенденция. Бардык жерде продукция кымбаттап атат. Именно ушул продукта питания боюнча айта турган болсок, бүткүл могу Россия менен байланышып атабыз, башка мамлекеттер менен байланышып атабыз. Продукта быйыл былтыртан бери баасы өзгөрүүдө. Баасы кымбаттап атат. мисалы канча сомдон канча сомго чейин кымбаттады? Мисалы үчүн 45 сом, 50 сом болуп калган былтыркы мурдагы жылкы мен эми 2 жылдагы мурдагы бааны айттым да. Ошолорго салыштырмалуу азыр 10 сомдон жогору өйдө. 10 сом, 15 сом кымбаттады. Бу деген өтө өзгөрүү чоң абдан.
долларың арбаса мынчага чыгып кетти. Элдин баары долларга курсун чагып ошондой кылып аракет кылып атышат. А на самом деле биз өзүбүз өндүрүп башташыбыз керек ушунун баарын. Токтотуш керек дагы бүт баарын кредиттерди, дыйкандарга жеңилдиктерди берип, мына бизнесмендерге берип, ошондой колдоо керек, колдоочулар керек. Ошол ансыз бул көтөрүлө берет. Бул мировой тенденция башталды ушундай. Мына азыр карап турсак, көбүнчө кары картаң адамдарга кыйынчылык болуп атат. Абдан себеби пенсиянын көлөмү аз, пособиянын көлөмү аз. Ушулардын баарын мен түшүнүп турам. Азыр өлкөдө, биздин өлкөдө бул таңкыстык болуп атат, бюджет жетишпей атат. Бирок кийинче эле келечекте ушунун баарын ойлонуштуруш керек да, ушунун баарын караштырыш керек биздин атка минерлер. Биздин баардыгын күнөөнүн баардыгын сатуучуларга койбостон, андан көрө ошол маселени кантип чечишүү жолун ойлонуш керек. Себеби биз канчалык арзан болсо, биз өзүбүздүн баягы эле 1 сом 2 сомубузду кошобуз. Анан элдин баарын ушу бизнесмендерге же болбосо содагерлерге түртпөстөн башка жолун издөө керек. Башка кандай кылып бул жолдон чыгабыз? Кандай кылсак элге жакшы болот? Айлык маанайларды, маяналарды, айлыктарды бүт акчаларды көбөйтүшкө кантип аракет кылга жалпы бүт өкмөттү дагы колдошубуз керек. Баарыбыз чогуу бул баарыбыздын проблемабыз. Бир гана өкмөттүк эмес, мына биздин элдердин жөнөкөй содагерлер, бизнесмендер баардыгы эл үчүн иштөө керек да, убакыт келди ушундай. Сүйлөй бербестен ишке өтүш керек. Олардың пачкасы 50 сомдан ба? Маккол. Андан соң базар аралап соода кылган сатып алуучуларга микрофон сунуп нааразычылыктарын уктук. Менин оюм ошо доллар кымбаттады деп эле ошону кымбаттатып атышат. Майды, шекерди, ушу бардыгын эле жашылчаларды эле кымбаттатып атат. Не алабыз ошо дагы түшөр эми немеге түшүрүшөр, түшүрүшсүн эми эл деле карапайым эл кыйналат экен да. Биртке эгин тегин жекейгебиз, аны жеп алабыз, анан кымбатчылык пенсиябыз жетпей сада болойн. Кымбат деп андай деле эмес го, жакшы эле го. Ооба, жакшы эле. Bunu azır toparlan ele mana birliktegilerden toparlan olatat. Oşodan özgörü olatat bada. Tinçilik bolsa ele bari jakşı ele olatkan. 100% эмес 300% кымбаттады. Базардын баасына караган адам жок. Ар ким өзү менен өзү болуп атат. Элди ойлогон эч ким болбой атат. Элдер кыйналып атат. Колунда жоктор деги эле кыйналып атат. Бир күндүгүн мына жерде тартып жүрүп, жана тачкалар тартып жүрүп, акча тапкандар аябай кыйналып атат. Акча таба албай атат. Бир сындырымдан акчаларын зорго таап балдарын багып атат. Өзгөчө мына ош рынокко келгендер көбүнчө эле миграцияда, ички миграцияда жүргөндөр да. Ошолор аябай кыйналып атат. Эми биз го иштеп бияктан бала жака акча салып ошо менен тиричилик кылып атабыз. Тигилер чындап эле кыйналып атат. Доллар курс доллар көтөрүлдү. Анан биз айтып атпайбызбы, картошка причем тут курс доллара. Картошка кымбаттап атат, ун кымбаттап, ун понятно, эми Кыргызстандан, Казакстандан келип атат да, көтөрүлөт. Жанагындай майлар, неме дейбиз, пакта май, семечка майлар бардыгы көтөрүлдү. 420-400 сомдон алгандар азыр 680, кемиде 650ден алып атабыз 5 литрин. Илгери ошондо эсептегеле канчалык көтөрүлдү.